Что такое сторисмейкинг? СММ адиси учурда заман талап кылган эң актуалдуу кесиптердин бири. СММ социалдык медиа маркетинг дегенди билдирип, социалдык тармакта жеке адамды же компанияны таанытуучу, социалдык желенин колдонуучуларына кызыктуу контент жаратуучу адис болуп саналат. Жаңыл Мырзаалибаева мына ушул адистик боюнча 2017-жылдан тарта командасы менен иш жүргүзүп келет. 2017-жылдан бери официалдуу түрдө иштейм команда менен. Ага чейин 2013-төн бери өзүм кызыгып баштаганмын. 2015-те баракчалар жүргүзүп, эң биринчи өзүмдүн кызыккан баракчаларым бул детский товар жана шампунь, ушундай майда нерселерди Instagram аркылуу сатып баштаганмын. Сатып баштаганда элдер сураган: "Сен кайсыл жерде үйрөндүң? Мындай текстти кайсыл жактан жазабыз?" деп. Ал убакта мен түшүнбөчүмүн эле. Instagramга бул отдельный окуу бар болчу. Анан 2015-те Светлана Марголис деген аял Кыргызстанда 2008-жылы СММ студия ачкан аял. Ошол келип өзүнүн курсун өтөт, ошонун курсунун алкагында катышып, ошол курстардан алек болуп баштадым. Андан тышкары Москвада онлайн университетин бүтүрдүм, Нетология университети, эң чоң университеттердин бири, СММ эксперт, СММ адис катары. Азыркы тапта СММ адистигин өздөштүрүүнү каалагандардын саны арбын. Жана бул адистикке суроо талапта күн санап өсүүдө. Анткени бизнес ээлери, ишкерлер кардарларын социалдык торлордон издөөгө өтүшсө, жеке адамдар өздөрүн пиар кылууда, ой пикирин элге жеткирүүдө социалдык желелерди эң ыңгайлуу ыкма катары колдонушууда. Мында аларга СММ адистери жардамга келет. 2019-жылдан бери бул жаатта курстарды өтүп келе жаткан Жаңыл Мырзаалибаева аталган кесиптин актуалдуулугуна кененирээк токтолду. Эң негизгиси СММ адиси бул азыр өтө актуалдуу. Биздер жаштар айткандай престижный, трендовый профессия болуп келип атат. Бирок СММ адиси азыркы учурда жоопкерчиликтүү болуш керек. Сиз айткандай эле СММ адиси азыр аябай көп. Себеби дегенде чындыгында өтө кыйын эмес, бирок бат убакта бир жакшы кирешеге чыксаңыздар болот. Жакшы аракет жасасаңыздар. СММ адиси бул жеке брендти, же товарды, же кызматты Instagram аркылуу, Instagram, Facebook, любой эле башка соц тармак аркылуу сатып берет, көрсөтүп берет. Ошонун артыкчылыктарын көрсөтөт, өзгөчөлүктөрүн көрсөтөт. Видео форматтары тартканда бул нерсе дагы азыр баары бөлүнүп кетти. Себеби дегенде мобилография, сторисмейкинг, копирайтер, контент менеджер болуп, бул нерсе ушунчалык өнүгүп атат. Ар бир Instagramдын кыл жайы дагы бул башкача болуп өзүн позиционировать этип атат да. Ар бир компания, кичинекей компаниядан чоң компанияга чейин алардын баары Instagramда болушу азыр абзел. Мурда бул жөн эле кандай десем, прихоть болсо, азыр бул рыноктун требованиясы. Ар бир эле кардар Instagramда барсыздарбы деп сурайт. СММ адистигинин башка кесиптерден бир топ артыкчылыктары бар. Маселен, каалаган жерде иштесеңиз болот. Офистеби, үйдөбү, айтор кошумча жумуш катары да алып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары аралыктан иштөө, эркин график, бир канча проекттерди алып барууда бул кесиптин өзгөчөлүктөрүнүн бири десек болот. Эң башкысы СММ адисине сапаттуу телефон жана жогорку ылдамдыктагы интернет керек. Өзгөчөлүгү өтө сонун нерсеси, мен өзү кесибим боюнча юристмин, юриспруденция боюнча сабак берип жүргөнмүн, өзүм кесибимди жакшы көрөт элем, бирок бул кандай десем, онлайн, удаленный жумушка кеткендин себеби дегенде мен кичинекей балдарым бар болуп, ошол убакта декретте отуруп баштаганмын. Көп мисалы башка офисный жумушта иштесең, эртеден кечке чейин жумушта болушуң керек. Бул нерседе 2-3 саат көңүлдү буруп жакшы отурсаң, бул ишти бүтүрүп койсоң болот. Ошол жагы артыкчылык. Америкада боломбу, Кыргызстанда боломбу, өзгөндө боломбу, ошол нерсени иштей алам. Пландарды жасап коюп, мисалы SMM план деген программа бар, посторду киргизип коюп, жана өздөрүм картинкалар даярдап койсом, автоматикалык түрдө кирсе болот. Менин физически ушул жерде жайгашканымдын кереги жок. СММ адистигин кыска убакытта өздөштүрүп кирешеге чыгууга болот. Бирок сапаттуу иш алып баруу учурдун талабы. Ошондуктан өтө көп баракчаны жүргүзүү СММ адисине татаал болуп калуусу мүмкүндүгүн эске алуу зарыл дейт Жаңыл Мырзаалибаева. Эң башталган өзүмдүн окуучуларыма ар дайым сунуштаймын. СММ именно Инста магазинден баштаңыздар. Себеби дегенде өтө көп требованиясы анчалык чоң эмес. Анан биз адамбыз да көп бир убакта көп акча тапкыбыз келет, ошондон улам көп баракчаларды алабыз. Көп баракчаларды алганда бул Instagram бир жагынан эле ушундай оңой көрүнөт. Бирок бул ушунчалык убакыт,
талап кылат, ошончолук ой, ошончолук идея, ошончолук креатив талап кылат. Сиздер бир убакта көп баракчаны алып алып, баягы идейный выгорание деген нерсе бар, күйүп кетишиңиздер мүмкүн. Себеби дегенде жетишпей калып, менин өзүмдүн катам 5 баракчаны бир убакта жүргүзгөнмүн, 3 айга жакынча. Өзүм стористерин тартат элем, өзүм постторун жазат элем. Андай катаны кылбаңыздар, сунуштаймын. Ошондон улам мен өзүмдүн командамды алып, ар бир нерсени делегировать этип үйрөнгөнмүн. Бир кишиге 3 баракча өзү оптималдуу болот. Жеткиликтүү эмес, эми бул мүмкүн өтө таланттуу адам болотур, баарын жайгаштыратыр. Бирок ошондо дагы ушул нерсени бөлүп жеткириш кыйын болот. Көп баракча албаңыздар, себеби дегенде ар бир баракча сапатын өзүн жоготот. Анан SMM Addis биринчи очередь өзүнүн баракчасын дагы жакшы мындай көрсөтүп бериш керек, себеби дегенде ошондон улам бул кошумча кардар алып келет. SMM Addis тынбастан билимин өркүндөтүп туруусу керек. Анткени интернет айдыңы бат өзгөрүп, анын агым менен кетүүнү талап кылат. Жана да социалдык тармактагы баракчаларды алып барууда биринчи кезекте креативдүү идеяларга бай болуу зарыл. Эгер өзгөчө идеялардын ээси болуп, аларды социалдык желедеги аудиторияга жеткире алсаңыз, жеңиш сиз тарапта болот. Анткени креативдүү SMM Addisтерине суроо талап жогору экендиги талассыз. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ары Утан көрсөтүүсү.